Assalamu alaikum, eli jurt. Bugün Kayradan Kırgız televizyonunun keçki efirinde men Muhtegi Arslanbek jana orazada 30 gün dolbora. Bugün Ramazandın 16. keçi. Oşentip Ramazan da ötüp baratat. Bizin de dolboruz jarımdap kaldı. Tağır aytkanda biz 15 gün boyu sizlerge İslam tegereginde sorularınızlarga жооп bergen hareket kıldık. Bugün de uşul salt olanat. Ayağına çeyin, biz bilen çok olunlar. Biz tüz efirdeyiz. Demek bizim telefonlar. Esep alыңızдар, жазып алыңыздар 65 42 33 65 42 34. Oşo telefonlarga jүйөлүү жана олуттуу суроолор менен кайрылсаңыздар, biz студиядан жооп беребиз. Ошондой эле бизде 35 кыска номери бар. Ага дагы бүгүнкү тема боюнча сурооңуздар болсо, менин столумда компьютерге келип түшөт. Албетте эгер олуттуу жана жайлуу суроолор болсо. Андан тышкары бизде викториналар да бар. Ал викториналардын жеңүүчүсүнө Алатоо адал колбасалары жана Искра Азия адал сойлган тооктору белекке ыйгарылат. Анда бүгүнкү тема жөнүндө бир аз сөз. Бүгүн биз маскаптар жөнүндө сүйлөшөбүз дедик. Анткени акыркы учурда ушул маскаптар темасында өтө ойлор, акыл калчоолор, актуалдуу маселелер пайда болду. Демек бүгүн ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Жана бир ата интерактивге ошо маскаптар жөнүндө суроо койдук. Маскаптарды сиз түшүнөсүзбү? Маскап эмне экендигин деген мааниде суроону койдук. Ооба түшүнөм дегендер 35 кыска номерине ооба деген жооп жазат. Жок, мен түшүнбөйм дегендер 1069 кыска номерине жок деп сөз жөнөтөт. Анда биз менен аягына чейин болуңуздар. Бүгүн маскаптар жөнүндө сүйлөшөбүз. Assalamu alaikum ustazlar. Бүгүн тааныштырып кетейин, мен студияга ошо маскаптар темалары боюнча эки ошо чоң аалымдарды чакырдым. Менин оң жагымда отурат, оң жактан баштайын, кабыл болсоңуз. Менин оң жагымда отурат Назарбеков Ильяс устаз. Ильяс устаз көп жылдан бери ошо маскап маселесинде олуттуу маселелерди көтөрүп келет. Жана коомдук пикирде да бул кишинин айткан ойлорунун өзүнүн жүйөлүү орду бар. Ошондой эле Мухаммад Хабибулла устазыбыз бүгүн бизде мейманда. Бул Кыргызстандагы көпчүлүк биздин дамалардын устазы болот. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын муфтийдин кеңешчиси. Мен сиздерге жана телефондон да айттым, кийин жолукканда да айттым. Бүгүн бизге маскаптар темасын телекөрүүчүлөргө чечип бериш керек. Маскап эмне болгон нерсе? Кубулушу кандай? Эмнеден пайда болду? Бул эмне деген жашоо образы маскап. Маскап кармайсыңбы? Жок, кармабайм. Маскаптын кереги бар, кереги жок. Бул маскап андай экен, бул маскап болбойт экен. Мунун артынан намаз окуганы болбойт. Маскаптарга бөлүнүп кеттик, өлдүк, кыйрадык. Эмне бул өзү маскап? Ушуну чечип берсеңиздер. Ким баштайт? Тамла сизден. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetul muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, amma ba'du. Muhterem Müslümanlar, mazhab degeni bul Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem manacul degeni, manacul menen ketesler degenin söz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem davrından keyin sahabaların davrında dağı bazı sahabalar mujtahid emas idi. Kebiler mujtahid bulgan. Mesela 4 ta sahaba, halife, Abu Bakar, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, onlar mujtahidler idi. Ve Abdullah ibn Mas'ud mujtahid idi. Köpçülük mujtahid emas, ilim yok. Alardan patvanı sorap, yolunu sorap, alarga ergeşip kelgen bolçuda. Andan tabeylerini davrida kelgende Said ibn Musayyeb'ge okşagan tabeylerini mujtahidlerge alarga kulak salıp, alarını aytkanı kılıp kelgen bolçu. Oşuntüp asta bizi İmam-ı Azam birinci imamlardan, o tabeylerden bulup geldi. O 80. yılda doğulgan, 150. yılda vefat tapkan. Hicri tarihte. İmam Malik olsa o kişiden keyin doğulgan, 93. yılda doğulgan.
İmam Şafii olsa 150 yılda doğulgan. İmam Ahmad olsa barilerden kişine 160 ceti bulsa gerek alışmasam. Bunlar emniyet için bulup kaldı. Bunlar biz için, Müslümanlar için. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bari yolları, görüştürüşleri, ibadatları, mustahabları, taharatları bari mana bunday qilib yurgan payg'ambar deb yozib qo'ygan Imom Azam. Demak, mana shu bilan bilasizlar Imom Azam ko'rsatib qo'ygan. Andan keyin aytadi Imom Azam rahmatullohi alayh, agar mening so'z hadisga to'g'ri kelmay qolsa, shu hadisni qarmab keldi deganiga İmam Malik payda bo'ldi. Hadisini topib olib, o'zicha bir qolib ketgan narsani to'ldirib keldi. Ana İmam Şafii Allah'dan qolgan narsani to'ldirib kelib, bari bu payg'ambardan kelgan narsa bari. To'rttang bari asla bari payg'ambarga qadaladi. Sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın davrida dağı her türlü ibadatlarda her türlü nimeler bulup durgan. Mesela aytaylik, bir vaqtda namazda turganda mintib turgan, ikinci vaqtda mana kindilin astida bunday qilib turgan, bir vaqtda bunday turgan. Shular İmam Azam mana shuni olgan bo'lsa, İmam Şafii mana shuni olgan, İmam Malik mana shuni olgan. Hiç qaysi payg'ambarning nimasi qimildi qoldirgan emas. O'shuning uchun 4 bo'lib qoldi. 4dan ko'proq bo'lgan. Alar bo'lsa, bugungacha bizga kelgan 4 mazhab bularning kitoblarini yozib, hadis bilan dalil keltirib, mujtahidlarni ijma dalil keltirib, qiyos qilib, keyin paydo bo'lgan narsalarni o'shintib mazhab bo'lib kelgani shu. Mazhab degan so'zning o'zi semantikasi ne bu so'zning ma'nosi o'zi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab degan arab tilini o'qitirganda bu mektep. Bir Sözme-söz ko'targanda. Mektep anan sözme-söz bu saray ma'nosi. Mektep degan bir mektepte o'qigan, madrasada o'qigan degan tushunikda. Sözme-söz ko'tarishi zahaba yarfabu ketu basu. Oşol qaysi yoldan ketesin, qaysi жақпен кетесин, ошонун немесин түшүндүрөт, маанисин. Кетүүчү жол деп. Анан эми шариатта мектеп деген немесин алат, школа, направление, группа деген. Бул туура болот. Кетүүчү жол деген. Себеби жол бизде бирөө эле. Пайгамбар Мухаммед алейхиссалату вассалам жолу. Аллах Тааланын Кур'аны, Пайгамбар алейхиссалам сүннөтү, ушул жол bir gana sırat-ı müstakim şu yol bolu eseptilet. O şu yol menen ар bir Müslüman o şu yol menen geçişimiz gerek. Peygamber Aleyhisselam bu meselenin ne dedi? Sahabalar, Peygamber Aleyhisselam tüzden tüz okuşular olgun. Sahabalar ne dedi? Şu boyunca gana geçsek, ошондо biz толук кандуу Müslüman жана далилге таянып амал кылган мусулмандардан болобуз. Рахмат. Урматтуу устаздар, bir өтүнүч. Эгерде телекөрүүчүлөрдөн коңгуроо түшпаса, мен сөзүңүздөрдү билем. Макулбу? Тарынбайсыздар. Бизде бир коңгуроо бар экен. Алло. Алло. Үзүлүп калдыбы? Кечиресиздер. Анда учурдан пайдаланып, ушу мазхаб маселесинде биздин коллегаларыбыз кичине көчөдөн иликтөө кылган. Эл мазхаб жөнүндө түшүнүү кандай экен деп кызыгышкан экен. Иликтөөнү көрөлү. Аны билбейт экенмин. Мусулмандан бөлүнүшү да. Мен ушундай түшүнөм. Мазхаб деген билбейт экенмин, чынымды айтайын. Түшүнбөйт экенмин. Mazhab деген билбейт экен. Ал жөнүндө маалыматым жок. Билбейт экенмин. Андай сиздер тааныш эмеспи? Билбейт экен. Билбейт экенмин, уккан эмесмин. Мазхаб деген бул бир жол да, мазхаб деген өзү. Тааныш сөз, но билбей турам. Мазхаб деген билбейт экенмин. Ал дин боюнча го дейм, өздөрүнчө бөлүнөт.
Мазхаб деген жол. Исламда 4 жол, тура жол. Ошол тура жол менен кеткен мусульман адашпайт. Бул жолдорго ким? Имам Азам мазхабы биз Имам Малик, Имам Ахмад ибн Ханбали, Имам Шафи 4 мазхаб. А башкаларыны жокко чыгарганга акыбыз бар. Мазхаб тууралуу билбейт экенмин. Биринчи жолу атам. Мына ушундай элибиз мазхаб тууралуу али толук маалыматы жок. Бирок мазхаб деген сөздүн тегерегинде баары бир бар кээ бир маселелер. Мазхабтардын ортосунда негизги айырмачылык эмнеде? Мазхабтардын ортосунда негизги айырмачылык бул ислам экиге бөлүнөт да, шариатты кармоо эки жол менен. Бирөө акыйда, жүрөктө, анан кийин акыл эсиңдеги түшүнүк. Экинчи ошол акыйданын негизинде амал кылуу, практика. Теория, практика. Же идеология, анан практика денди. Ошол мазхабтардын ортосунда кээ бир айырмалар практикада гана кездешет. Акыйдада бардыгы бир. Бирдей, бар акыйда бирдей. Теорияда бар бирдей, идеологияда, практикада кээ бир жерде айырмалар бар. Мисалы, Имам Азам рахматулла алейх нике кыюуда атасы отурбаса да, жана никеде атасы ыраазы болуп койгон болсо эле, же атасы отурбаса да нике боло берет деген. Пайгамбар алейхиссалам болсо атасы вали болбосо нике жок деген. Кээ бир мазхаб ээлери дагы валиси болбосо аны нике жок деген. Эмнеге дегенде бул шартка жерге да ылайык болуп калган да. Имам Азам рахматулла алейх кафыры да бар, мусулманы да бар, муртады да бар. Ар кандай элдер жашаган өлкөдө, чөлкөндө жашаган, Саудияда жашаган эмес да. Анан ошол жерде кээ бир мусулман кыздар мусулман жигитке турмушка чыгам деп калса, мусулман кыздын атасы кафыр болсо, атаңын ыраазы керек дегенде ал бербейт кызын мусулман жигитке. Ошон үчүн бул жерде шартка карап туруп иштихат деп коет. Чечимди туура чечүүгө аракет кылуу, иштихат. Өзүнүн Курандагы илимине, Пайгамбар алейхиссалам хадистеги илимине жана өзүнүн акыл эсине таянып туруп, логикага таянып туруп, анан ижма алымдардын жалпы чечими, анан кыяс бир окшоштуруп чечим чыгарып берип, ошого таянып турган чечим чыгарат муштахид алымдар. Имам Азам рахматулла ошол жерде карап турганда, эгер атаң жок болсо нике дурус эмес деп койсо, ал чыкпай калат мусулман жигитке. Ошон үчүн ал айткан, сен чыга бер деген турмушка. Себеби кафырдын үй бүлөсүнөн мусулман кызды куткарып, мусулман үй бүлөгө келин кылып берүү бул абзелирээк. Ошол жагын алган. Бизде бир коңгуроо бар экен. Алло. Алейкум салам. Башка мазхабтын сиз имам Азам, бирок алдыңызда башка мазхабтын өкүлү болсо намаз окуса болот деп атасыз да, туурабы? Рахмат, Аллах разы болсун. Азыр биз эфирдин алдында ушуну талкуулаганбыз да. Устаз. Төрттө мазхабдан кайсы имам болса, анын аркасынан намаз окуса дурус, эч кандай немес жок. Каршылык жок эч кайсы мазхабда. Алардын жолун көрсөтүп койгон. Masalan, senlerge ben aytып koydum, benim madrasamda İmam Azam'ın mazhabının şagirdler көп. Aşol şagirdler keyede men ütkazıp durup, ulanı attıp durup. Siz Şafii mazhabını karmayız. Men Şafii mazhabını. Bирок İmam Azam mazhabından sabak verir. Sabak veririm. İmam Azam mazhabından sabak verir. Şagirdleriniz İmam Azam'da siz arasında durup namaz okuyun. Okuyun. Bu mesele nereden çıkıyor atanan gibi? Bu meseleler düşünmezlikten, ilimsizlikten çıkar köpünçe. İlim, malumat yokluğundan. Şer'i malumattan halk, el alış bulganlıktan çıkardı. Mazhabtardın dağı kayerde farklar var? Namazda qanday ayırmaları var? Namazdagi ayırmalarını öte kichkine. Biroq oşol ayırmalarga o'zicha yo'l ko'rsatib qo'ygan yo'llar bor. Masalan aytaylik, bomdod namozda İmam Şafii mazhabida ikkinchi rakatda rukudan keyin qunut aytiladi. Bitir vacipte okuyan qunut. Yo'q. Har kuni bomdod namozda ikkinchi rakatda qunut o'qiydi.
İmam Azam'da ol janağı ötür vacip okular. Bizde de okuyunuz. Lakin Ramazan ayı. Bu keçeden 16 keçeden başlar. Bırak oşanda İmam Azam'ın mazhabdaki adam tursa ne kadar? Oşul turat bilge koşulup secdege ketir. Düşünmese de, bilmese de. Bilmese de. Okuvayla jönle elminen ketir. Uşu oruç çetkenden normalle. Normal hiç kandırılmış yok. O kursatılgan. Bu pravila polnostu kursatılgan şeriat kitaplarda. Bilimsizlikten adamlar her kanda düşünür. Bırak bizimki meni talabalar İmam Azam polnostu düşünür. Kanday iktidar kılış gerek, akta kanday türüş gerek. Mesela İmam Azam mazhabda, İmam Azam mazhabda. Konu okusa biz daha tura veririz. Mesela hazır demede Taraveh'de Ramazan ayında vitrini biz açık okumayız mı? Biz iktidar kılganımızda biz konuşsa kalıp duramız. Kaçan Roko'ya ketken tahtıyla bir Koşulup ruku okula veririz. O çok pravila aytılgan, bari çekilgen. O Allah kaçan çekilgen. Bu çekilgenliğe böyle minciller buldu. Mıқты eke mındayda бұл mazhab жетекшілері біріншіден бұлар чоң алымдар, күштүү алымдар. Өз алдынша ешкімден сұрабай шариат чечимин чыгара алган даражага жеткен муштахид алымдар. İmam Azam, İmam Azam, Hanbal, İmam Malik. Ahmad ibn Hanbal, İmam Malik, İmam Şafii rahmetullah. Bular төртөө чоң алымдар. Анан кийин Пайгамбар алейхисалам мынтип айткан, исламдын алтын кылымдары. İslamдағы алтын кылымдар, мен жашаган кылым, андан кийин кылым, андан кылым, 3 кылымда алтын кылым деген. Анан ошол 3 кылымда алымдардын, жашоочу мусулмандардын баарын Пайгамбар алейхисалам хайрун нас деген. Хайрун нас, инсандардын эң жакшылары. Мына хадис топтогон имам Бухари, имам Муслим, имам Тирмизи, имам Мажа, Ан-Насаи, Ахмад ибн Абу Дауд, булардын баары ошол алтын кылымдын жашоочулары. 4 mazhab ээлери de алтын кылым жашоочулар. Мындайча айтканда салафы салихин, биздин аждат ата бабалар, салих ата бабалардын доорундагылар. Булар төртөө тең албетте Куранга, сүннөткө каршы сөз айтпайт, чыкпайт, бөлбөйт бири-бирин. Мисалы Имам Азам рахметуллах бир кишиге жол ачып бердиби? Эми аны биз бүгүн бул жерде мусулмандардын арасында жашап атканыбыз үчүн капырдын кызы болбосо, мусулмандын кызы болсо, мусулман жигитке чыгып атса, биз айтабыз, сен Пайгамбар алейхисалам айткандай эле атаң алып келип кой да нике кыйдыр. Жакшы ошол деп. Имам Азам ал ошол абалга карата чечим чыгарып берген, жеңилдеткенде. Бирок бүгүн өкүлү керек. Бүгүн Биздин черде өкүл менен атасы керек. Биз мусулмандар болуп, алар кафырлар бар эле далар. Экинчи мындай деп түшүнүш керек. Пайгамбар алейхисалам каза болуп кетти, сахабалар кетти. Ошондо сахабаларды көргөн, алардан сабак алгандар кетти, анан сабак алгандарды көргөндөр калды, табиндер. Анан албетте баягы эреже катары элдер маселе пайда болгондо ушул имамдарга кайрыла баштады. Бул 4 эле мазхаб эмес, негизи 13 мазхаб бар. Көп жерде көп имамдарга кайрыла башташты. Имамдар ошол жерде китептерди ачып, өзүнүн билимине карап туруп, ошол кишинин суроосуна жооп таап берди. Анан ошондо мазхаб болуп калды, жол деп. Имам Азам рахметуллах мынтип эскертип койгон. Эки шагиртине, Абу Юсуф, я имам Мухаммад, эки шагиртине. Ла тактубу куллу ма култу. Мен айткан нерсенин баарын жаза бербегиле. Ана башарун, мен инсанмын. Ката кетирип калам. Раю яумин аржу адам. Раю гадин аржу багда гадин. Мен инсанмын, мен пикиримди айтып, ушундай маселе чыгарып берип атам, баарын эле жаза бербегиле. Дегенде ана айткан, ида сахал хадису ва мазхаби. Ошол Пайгамбар алейхисалам хадиси бекемдесе, менин сөзүм, менин мазхабым болот. Пайгамбардын хадиси бекемдесе. Хадиске каршы келип калса, анда менин мазхабым эмес деп 4 имам тең айткан. Анан кийин Имам Азам рахметуллах айтып кеткен, менин сөзүмдү кайдан алгандыгымды, далилин түрүн билбестен туруп, сүйлөө халал эмес, харам деген. Чыгарган чечимин изилдеп туруп анан. La yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akharna. Бул жөнөкөй адамдаргабы же алымдаргабы? Бул баарына. Ким Имам Азам айтты деп сүйлөйбү? Ошол Имам Азам рахметуллах айтты деп сүйлөгөн киши ошонун кайдан алгандыгын, далилин көрсөтүш керек. Barına ketken alimler kabul, müştehidler kabul. Mesela Abu Yusuf bilen Mahmud Şeybani bunlar müştehidler. İmam-ı Azam'ın dengelge jetmegen bulsa da alardan kingi adamlar bular. Alar bulsa
İmam Azam'ın sözler qaysi bir hadisке туры келмеген жерлерде хилап келген бұлар. Жоқ, İmam Azam айтқандай емес, мұндай деп. Бұлар кімнің пайғамбардың hadisi izlеп, tapıp İmam Azamға қарсы шыққанда biz мұндай деп отабыз деп башқаша Альтернатива. альтернатива айтып атады. Бұл бұларға айтқан, бізге емес масалар. Yo İlyasbek'te Men o tangalı misal için ben İmam Azam çekim edildi elbette değil mi? Kaçan müştehid dereceye jetken adam olsa alar qaytkan. Masalan har kim bunu nime tabaydı da. İmam Azam'ın dalil turav deb tapalmaydı da. Eң bir болады десе, мындай проблема қандай болып жатады азыр. Біз бұл жерде проблема болса тауып тұрып, онан соң жойышымыз керек та. Елге жөнөкөй тилмен түшүндүрүшүбүз керек. Эми ошол төртөө Аллах Таала үчүн аракет кылып, кызмат кылып келишкен, чечимдерин айтып беришкен, элдинге жардам берген. Бирок бүгүнкү күндө Орто Азия Имам Азам Асхаб деп туруп эле, Орто Азиялыктар эмне иш кылса, шариатка каршы келип, туура келип, одон эмес бар мазхабтан деп аталып кала турган болуп калды. Кээ бир китептерде Имам Азам рахматуллах айтпай турган сөздөрдү ал айтты деп жазылып кеткен болуп калды. Бар болуп. Ben ушуну сурайын деп аттым. Mazhablar içinde talaş var mı özü? Бар. Mazhab içinde. Mazhab içinde talaşlar бар. Эми биз мындай деп дайым эсибизден чыгарбай, дайым мындай деп айтып турушубуз керек. Илимий талаштар Пайгамбар алейхиссаламдын доорунда, сахабалардын ортолорунда да болгон. Усман разияллаху анху, Абдулла ибн Масуд экөө касыр намазы боюнча Бул жаман нерсе эмес. талашкан. Бул талаш ушундан чындык жаралат, ушундан анык баягы көрөсүн, чындыкты анан ошонун аркасынан издейсиң, хадис карайсың, аят карайсың, илимиң көбөйөт, тажрыйбаң өсөт. Менин бир айта турган нерсем, жалпы момун мусулмандарга айта турган нерсем мындай да. Илимий талаш сахабалардан бери болуп келген, бул кыяматка чейин боло берет. Ар кимдин илимий талаш. Бирок ошо илимий талашты жеке душмандыкка айлантпашыбыз керек. Бөлүккө айлантпашыбыз керек. Hakikat jogотулган нерсе, издениш керек. Алар деп сүйлөп калбашыбыз керек. Биздин экөөбүз Имам Азам, экөөбүз туруп алып туруп, бул Хабибулла жөнүндө отуруп алып, алар мындай кылат. Биз мындай кылабыз. Алар мындай дегенге жетпешибиз керек. Кандай этиш керек ушуну? Ben сурагым келет. Masalan men aytsam, Şafii mazhabında bir sen bilgim kelсе эмне деп сурашым? Мындай деп айтышыбыз керек. Биз айтышыбыз керек. Мына маселе, бул маселеде Имам Шафи мындай деген. Имам Азам мындай деген. Калган имамдар мындай деген. Андан кийинки имамдар мындай деген. Ана мындай хадис бар. Ошолордун баарын чогултуп келип туруп, анан кийин бир чечим чыгарылат. Misalın төрттө mazhablar көп болған haqiqatda başlanışta. Bırak жазып, nima qilib kitaplar bizga жетip kelgan төрт mazhab. O төрт mazhabdan maşallah eski Sovyetski Soyuz'un teritoriyasında İmam Şafii bilen İmam Azam mazhab ko'pincha mashhur bo'lib ketgan. Elga belgili bo'lib ketgan. Biroq qaysi bir mazhab hech qachon mana mening mazhabimni qarmaysizlar, boshqa mazhabni qarmaysizlar degan so'z hech qaysi yerda yo'q. Bir de mazhab özünükünü Bir de mazhab C İmam Şafii, C İmam Azam. Meniki жақсы, bunu Meniki жақсы, onu tutma deb aytmaydi. Мисалы мына Masalan bu narsalar ilgili Keçirin sırayım. Bizde ulantağız sözü. Bırak bizde programma layık bir süjet var eken. Şunu körül en ulantayla. Жаңы төрөлгөн балага ысым берүү ар бир ата эненин ыйык милдети. Анткени ысым ар бир адам жана улут үчүн бар болуунун эң негизги белгиси. Ата эне өзүнүн перзентинин атын кооз, көркөм жана мусулманча кылып коюусу керек. Бизде кээ бирде тескерисинче ысым койгондо өтө аша чаап кеткен учурлар кездешип калат. Тилекке каршы кээ бир ата энелер батыштагы адамдарды туурап, ат коюп, мааниси жок, же болбосо бир башка аттарды коюшуп атат. Тезекбай, же болбосо Топчубай, же болбосо дагы бир Итибай деп ошол аттарды коюшуп атат. Бул аттарды койбош керек экен. Бир жакшы ниет тилек кылып, азан айтып, мусулмандардын атын же болбосо бир жакшы маанидеги ат коюуга аракет кылышыбыз керек экен иншалла.
Эгерде төрөлгөн бала чарчап калып, бирок ага ат коюлбай, аты жок көмүлүп калса, кыямат күнүндө мен туулганда жаным бар эле, мага ат коюшуң керек эле, мени аты жок калтырдың деп ошол бала атасына доомат айтат. Ошондуктан бала чарчап калган учурда да ага ысым ыйгарып анан көмүш керек. Ар бир төрөлгөн мусулман балдарга ушул азан айтып ат коебуз. Жакшы бир ниет тилек кылып, сахабалардын аты болсун, пайгамбарлардын аты болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзү айтып өткөндөй Абдулла, Абдурахман сыяктуу ошол бир жакшы аттарды койгонго аракет кылабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ысымдардын эң жакшысы анын пенделик жана мактоону билдирип тура турган ысымдар деп айткан. Андыктан урматтуу ата-эне балага ылайык, көркөм, бала чоңойгондо уялбай тургандай кылып ысым тандоо бул сиздин милдет экенин унутпаңыз. Көрсөтүүнү улантабыз. Бүгүн биз мазхабтар жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ишенесиңер, мага бүгүн эң оор көрсөтүү. Эмнеге? Мен алдымда тапшырма ушул мазхаб биз Абу Ханифа мазхабындабыз деп саясий актыга чейин чыгып кетти. Эми ушуну жөнөкөй кылып түшүндүрүп берүүгө ушу мен устаздарды чакырдым. Ушуну уюштуруу мага бир аз кыйын болуп атат. Мен ойлойм түшүнүктүү эле болуп атат, болуш керек деп. Балким мен орунсуз суроо береттермин, экөөңүздөргө тең суроо. Мына бизде мечиттерге барсаң, мен өз кулагым менен уктум. Амин деп кыйкырбагыла деген сөздү. Башка мечитте амин деп үнүн чыгарып айтышат. Кээде колдоруң мындай кылба, же болбосо мынау ошол нерселер бул эмнени билдирет? Мазхаб маселеси ушул. Же бул жөн эле мындай бир ортодон чыккан маселеби? Жок, бул негизи пайгамбардан чыккан масала баары. Сол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жол мындай окуган. Бир жол мана мындай окуган, экинчи жол мана ушинтип окуган. İmam Azam mana şunu algan. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem attahiyyatuga oturganda kantip oturardı deb bir sahabadan sorasam bana bu kişiga gezip kalganda bu men bunday ko'rdim degeni bu yazıp koygan. Anan İmam Şafii izlep barganda mintip oturgan ko'rdim men degeni bu yazıp koygan. İmam Malik daha kara izilde oşul masala bu için nima qilganda mintip turgan. Bu bari tura, Peygamberden kelgen nerse bu. Bu ihtilafı ümmeti rahmetullil alem degen. Bu el üçün rahmet, el üçün kengçilik. Жеңилдик. Bol dağı boladı, mal dağı boladı degen söz. Onda niye kebir meçitlerде ушул тийип салат? Азыр жана мен баары бир баягы сөзүм улантсын кичине улантып кетсем болбой атат. Биринчиде мына биз мына баптист эгоисттер менен көп жолугуп атабыз да. Эмнеге динingni таштап баптист болуп кеттиң деп. Ошол жерде ошо сүйлөшүүдө биз мынтип айтабыз. Сен Иса пайгамбар Кудай деп сыйнасың. Эми сен ошол 4 Евангелиеден, Инжилден Иса пайгамбардын мен Кудаймын, мага сыйынгыла деген сөзүн таап берчи. Эгер таап берсең, анда биз да сен аркан баралы. Биз да динибизди таштап сен аркан кетели. Иса пайгамбар айткан эмес, мага сыйынгыла мен Кудаймын деп. Жок, Библияда мындай сөз. Кийинки адамдар ал Кудай деп алып үчүнчү жак менен. Биринчи жак мен биз, экинчи жак сен силер, үчүнчү алалар. Ал Кудай деп алып туруп сыйынып кетишкен. Иса алейхисалам мен Кудаймын деген эмес. А Куранда болсо Алла Таала канча жерде вабудуни дейт, мага сыйынгыла. Мен силердин Кудайыңармын дейт. Ошол сыяктуу 4 мазхаб нээси тең менин мазхабыма кармагыла деп эч ким айткан эмес. Менин мазхабым кармашыңар милдеттүү деп эч ким айткан эмес. Өзү ээлери, мазхаб ээлери. Анан бир проблема болуп атат. Ушул Имам Азам рахматулла айтпаса да айтты деп жабыштырып ийген сөздөр бар. Мисалы азыр мазхабтын эң бир керектүү китебинде бардык медреселерде окутулуп аткан Мухтасар Бикая китебинде бир 2-3 нерсе бар. Бирөө бабу забык дейт, мал сою бөлүмү дегенде жылкы харам деп жазылып коюлган. Буну Имам Азамдын атына өтүп кеткен. Ушуну айтканбы айткан эмеспи? Далиле жок, Алла билет. Айтыштын да Кудай билет. Экинчи, ошол Мухтасар Бикая китебинин эң акыркы бетинде көп кой болсо, ошонун көпчүлүгүн бисмиллаху бар деп муздап калган болсоң, анда ошонун касиетинин азчылыгы дагы желе берет деген. Мисалы 10 кой болсо, 7-өнү үлгүрдүң муздап, 3-өө өлүмтүк болуп калды, жетпей калдың, желе берет деген. Эми мындай маселе болот. Аллах Тааланын Куранын, Аллах Тааланын сөзү, ал чындык сөз. Эми Аллах Тааланын сөзү экенин далили кайсы?
4. сүрөнүн 82 аятı. Allah Teala aytты, Kur'an'da ойланып көрсө, эгер Kur'an Allah'tan болбосо карама каршы тапмаксыңар dedi. Андан кийин пайгамбар алейхисаламдын сөзү атайын китептерде бар, номерленген, хадиске номер коюлган. 6 сахih китептер, имам Бухари, Тирмизи калгандары. Эми мазхабтардын имам Азам рахматуллахин сөздөрүндө ушундай контроль жок да. İmam Azam rahmetli İmam Şafii uşunu aytты, aytқан жокпу? Sözünün номери жок, ар бир сөзүнүн алып келген жана хадисти передатчиктер передавать этти дегенде передатчиктер жок болгон үчүн бул имамдардын атынан булар айтпаган сөздү айтты деп туруп кээ бир китепке жазып кеткендер көп. Бул ушу чечмелерден пайда болду? Жок, бул кээ бир İlyasbek var kontrol. Siz al bilimge hali jetelексиз. Usul fıkıhda bari neyse İmam Azam aytkanı, İmam Şafii aytkanı kontrol elekten ütközüp durup bari müştehidlerini kança kılımdan kança müştehidler İmam Azam mazhabı karmak kelgen. Mesela alaylık İmam Saraksi'ni. İmam Saraksi'ye jetken adam var mı? O şu captan, o şuncu kitap yazan. Al İmam Azam mazhabın içinden keler. Mesela alaylık İbn Hacer'le Asqalani'nin alaylık. Bütün muhaddislerini, hadislerinin imamı deyip sanalar. Bu hadislerini Peygamber geçen kim aytkanı da aytı verir. İmam Şafii mazhabı keler. Sebebi Kur'an'da Allah-u Teala şu mazhab karmaş birinci Kur'an'dan keler. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sadakallahu azim. Eğer bilmeyen kişiler, sen bilmeselerin bilgen müştehit kişiye ergeşip keliniz der. Mesela hazır bizde dağı Ben soru vereyim. bizde dağı bilgen kişiler var, bilmeyen kişiler var. Hazır ben Bilgen kişilerin surat bilgen tur var. Qarang, hazır ben soru vereyim. Buna ustaz aytты da hazır. Muhtasarda uşu Kur'an jana emege bir qaraganda karşı kelgen oy turar. Çünkü bay koy meselesinde, ana burada meselesinde. Biz darat meselesinde biz könünkü adamız. Bilimimiz yok. Biz bayağı hükümdü kanday kabul alışımız gerek. Ben bu nerseni kabul almayayım. Sebebi bu muhtasardan çıkmayı söylüyor atkan. Muhtasarının bir neçe şarh var. Müştehidlerin. Az şarhlarda bu sözlerini tuğralap Çeçmelegeni var. Çeçmeler var. Düşündürmeleri var. Var. Bunun özünden çıkmaydı. Mesela ben İmam Azam mazhabı boyunca mesela akça turalı. Sovet Soyuzun vaxtında rubil var boyunca çok bulup kaldı. Senin mağan kaz bulduğunuz 10 bin lira o pul anülüyor. Emin verişiniz gerek degeni ben İmam Azam mazhabından taptım. Badayı Sanayi degen 7. tomda taptım. İmam Azam emnini algan bulsa, kol menen oşunu kaytarsa, Resulullah'ın hadisi binaen sallallahu aleyhi ve sellem alel ma kadar. Kol menen emnini alsanız, şunu kaytar berseniz, senin boyundan hak keter degen sözüge binaen, oşul dacı anülüyünü akça berseniz, kotulat degen. Ağa karşı çıkar Muhammed ibn Şeyban'ı bilen Abu Yusuf. Yok, onu bağlaş gerek. Bağlap durup, bağın belirler degen. Aşında var yerlerde İmam-ı Azam'ın sözlerini eğer Kur'an'da, hadis'te anlara kelgen yerler bulsa alar. Bir teknikal moment, ben keçirim turayım. Hurmatly radio tele görüşçüler, biz interaktif oyunumuz var bolçu. Men uşunu jarıyalap koyup ruhsat beriңиздер. 40-40 nomerine keçe bir sura bergenбиз. Kaysı paygambarga, kaysı kanışa iman keltirip тийген деп. Bizge köptөгөн suralar, жооптор keldi. Тура жооптордун içinde Alibek degen jigittin жообу тура деп табылды. Al Sulayman paygambarga sarayına kelip iman keltirgen Bilqis деген Саба канышасы болгон деп толук жана туура жооп берип тур. Ага биз Алатоо адал калбасалар жана Искырari адал коюлган токтарынан атайын белек себетин ыйгырабыз жана аны келип алып кетип болот мындай сертификат менен. Ошондой эле бүгүн да суроо беребиз. Жообун ушу 40-40 кызматына катталып 10 адал кейжи кызматына катталып анан берсеңиздер болот. Ал дагы эмне? Биринчи мусулмандардын тарыхындагы биринчи капырлар менен түзүлгөн тынчтык келишими кайсы? Мусулмандардын капырлары менен түзгөн биринчи тынчтык келишими кайсы? Ошонун жообу да 1 сутка бою кабыл алынат жана туура жоопко биз жогору айткандай белектер ыйгарылат. Бизге убакыт чектелүү калды. Ustalar, ben ötünüçüm. Bir soru koşum gerek болады. Ben bir neseni tura düşünöyle. Ben sizlerin ortadan talaş kılgım kelbeydi.
Kalağanım düşündürü. Bugün mazhaplar meselesini düşündürüp verdiniz. Bu emni olgun kuvuluş. İleride. O. Düşündürüp gele жатсақ азеке азыр талаш калып келип атпайбы? Түшүндүрүп келаттыгыла. Имамдарда сахабалардан кийин булар чыккан, ортодон кишилер сөз кошкон деп. Эми бир суроо беришке аргасыз болдум. Сиз мадрасаңызда имам Азам мазхабы боюнча сабак өтөсүз. Азыр айттыңыз. Мухтасар Бекаяны өтөсүз. Muhtasar Vakay'ın Ötürsüz. Muhtasar Vakay'ın şarhları var. Şarh Başka hidayet var. Muhtasar Bekayanın şarkı boyunca bana cevap verince. İbnül Abidin var. Janağı tarıplar, ölümtüktör, mayt. Mayt. Emni üçün Bismillah var dep köpçülüğü soyulgan üçün azçılığı jelip kalat. Şarkında şunu ne degen? Şu şarhıda barın suyuş gerek degen kim var. Bismillah var dep soyuş gerek de barın. Suyuş gerek. Emni üçün mına gördünüz mü? Efirden turup fakt. Hazır bu acık aytты. Muhtasardı şarkı menen talkavanasını düşünüş gerek. Ali Kari başka şarkılar var. Hidayet, Bukari. Oğa, an biz de okuyan biz. Yemi, hazır ayttık. Muhtasar Bukari'de jana основной kitapta. Жети koydu soyup kalsam, şu ölümtük bolsa halal bolur dep okudum dedim ha. Okudum. Bu kişi aytты, şarkıdan düşünüşün gerek. Alacak şarkı başka dedi. Ama hazır özünü sürü örgende şarkıda soyuluş gerek. Bismillah var dedi de atpayım. Mına uşunday yerler çıkarttı. Uşunday yerler çıkanda biz aytабыз da Andan keyin şahlarda aytadi. Ol fatva aleyhi. Fatva mana şunu benim belirleyip dep keyin müştehidler çekim çıkarat. Biz keyin müştehidler. Bu keyinki müştehidler. Hazır İlyas Bekir'in uzunun kuz qaraşı bir tamaga ketip kalganlığı üçün İmam Azam'ga o yerde var degeni otur emas. Men buğa sizge kişine Eskertmedi. Sizin fikriniz. Masalan adam bunday bir tamaga adam qarab kalsa bir joga qarab kalsa Peygamber aytgan hubbuka şay'a turami ve tusimmu. Bir narsani yaxshi ko'rib qolsa seni so'g'ir qiladi, kar qilib qo'yadi. Siz mana shu bari mana shu talkavan yani İmam Azam'ın sözleri, İmam Azam'ın sözlerinin bari. Ben sizlerge akırkı sıroğunu bereyim, keçiresiңер. Çında aytsam, ben özüm kalağan akbalda ilim pozdorunun içine kirip aldım da. Ben jönökö adamım, jönökö jurnalist. Ben bunu ilim pozdorunun sözünden çeyin düşüne vermeyim. Mağa jöl aytып bergilечи, men mazhab karmaşım gerek mi, yok mu? Gerek. Gerek mi? Men jurnalistmim, mazhab men karmaşım gerek mi? Arapça bir de tanga tanımayım, hiç nerede bilmeyim. Karam, Ramazan ayında talaşu, anan keyin bir-birine biraz turmuş fikir bolup kalıp bu çoğ günöөгө alып келет чындыгында. Anan kişine mындай neme bolup ketти. Mazhab ilmi talaşu Bizde 2 minut vaqt kalıptır, keçiresiңер. Mazhab karmaşım gerek mi, yok mu? Gerek. Gerek de bakın. Mına men özüm şartım aytıram. Men jurnalistmin. Arapça bilbeyim eşteki. Namaz okuğum kelet, darat algım kelet. Kantip alganды bilbeyim. Mazhab karmaşım gerek mi? Siz mında alışınız gerek. İmam Şafii'ni de, İmam Malik'te de, İmam Ahmad, İmam Azam 4'ünün birde görüşünüz gerek.